турган жер бул Базар Коргон районунун Арсланбап ата айыл аймагындагы Арсланбап айылы. Арсланбап айылы негизинен туризм тармакка ыңгайлашкан айыл катары Кыргызстанга белгилүү. Бирок дагы туризм тармагындагы башталуулар дагы 10-15 күндөн кийин башталат. Бирок биз ага чейин мына ушул туризм тармагында жеке ишкерлер кандай салым кошууда деген суроонун негизинде ушул жерде ишкерлигин баштаган, айрыкча туризм тармагын өнүктүрүүгө өзүнүн салым кошкон инсандар жөнүндө бүгүнкү биздин регион көрсөтүүдөн айтып бермекчибиз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө Арсланбап жергесинде туризм тармагы өнүгүүдө деп айтууга болот. Ага негиз болгон жагдай, мисалы мен бүгүнкү күндө Датка эс алуу комплексинде турам. Бул жердеги шарттарды ырасында бир аз көрүп чыктык. Шаардагыдай деп айтсак болот, каладагыдай шарт түзүлүптүр. Анткени келгендер мисалы мурда келип тек гана жатып кетсе, мисалы жуунчу жайлар, санитардык талаптар баары эске алынганын көрүп турам. Ал урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер менен биргеликте мына ушул Датка эс алуу комплексинин ээси катары эже жанымда турат. Саламатсызбы эже? Ушул Датка эс алуу комплекс жөнүндө айтсаңыздар, мисалы шарттарын көрдүк, ырасында жакшынакай экен, анан тааныштырып, булундай шарттарды түзүү кимдин идеясы болду? Балким ошол эс алуучулар ошол нерсени талап кылдыбы? Ошол жөнүндө айтсаңыздар да. Өзү негизи Датка эс алуу комплекси качан ачылган? Датка былтыр ачылды. Былтыр август айында ачылган. Бул Датка деп тайнемдин атын койдук. Бунун идеясы, бардык проекти инимдики. Иним проект түзүп, ошону курушту да. Киргиле бул жакка. Кирип көрөлү. Мындай үй деп коелу канчада? 3000ден. Жок, данасы канча? Жок. 5 5 дана. Киргиле. Жатуучу бөлмө экен бул. Бул жерде жатаканабыз. Бул жерде санузел, бардык условиясы бар. Ысык суу, бардык душевой, санузел, бардык немелери бар, шарттары бар. Андан кийин постелдери. Бардыгы ХБ. Бардыгы ыраазычылык менен кетишет, сүйүнүшүп, дагы келебиз деп кетип жатышат. Бул жакта дагы бардык немелер окшош, 5 деле. Бул канада 3 неме кровати бар. 3 адамдуу экен демек. Бунда деле ошондой эле условия. Атайын могул төшөнчүлөрдү баандай этна мүнөздө кылыптар, кыргыз үйдүкү менен болгон үчүн буну деле этна кылдык. Бул деле наркы комнатада эле бардык нерсе, только 3 кровати менен и тоже полный условиялар менен. Эмне үчүн ошол багы айтып атасызбы? Мына киргенде көрүп атабыз да, этна мүнөздө эмне үчүн ошол мүнөздү тандап алдыңар? Мисалы салгандагы кыргыз оймолору, мисалы таар деп коебуз, ошондой салыныптыр да. Эмне үчүн ушул мүнөздү тандап алдыңар? Балким кыргыз болгон үчүнбү? Этна өзү мынтип караганда жакшынакайга бардык нерсеси, например, мынакей өзүңөр деле көрдүңөр, этна менен жасалган нерсе кандай болуп, жакшынакай көрүнөт. Все равно эми Кыргызстандабыз, эми өзүбүздүн кыргыз немени колдоп, мына деп кыргыз үйлөрдө неме кылганда эң туура деп ойлодук. Мынтип айтканда, бул жак мейман тосуп турган. Канча адамдык мейман тоссок болот бул жакта? 30-40 адам. Бул мейман тосчу жай экен, Мейман тосо турган жай бул. Бул жерде конокторун, чоң кудаларыны, чоң конокторуну тоссо ыңгайлуу жер деп.
Жасалгасын кандай кылып атайын боз үйдүн формасына кылыптар да бар жок эле боз үй экен бардык жер боз үйдүн немеси болду, окшош болуп, чтобы кыргыздын этносуны, кыргыздын оймо чиймелериндей дегендей. Төшөктөрүнө чейин деп. Төшөктөрүнө чейин, шырдакына чейин бардык нерсеси кыргыз этнонун немесине дей болду да. Коноктор келип атабы? Эмне деген сөздөрүн айтып атышат? Коноктор келип атат. Коноктор ыраазычылык эле болуп эле кетишет, бардык эле сүйүнүп, жакшы эле сүйүнүшүп эле кетишет. Дагы келебиз деп, баары жакшы деп эле ойлойм. Кемчилигибиз болсо кичине туралап атабыз. Көбүрөөк бул нерселерди киргизгиле дегенден аракет кылып атабыз. Азыр мисалы биз көрүп атабыз, бул атайын келе турган коноктор үчүн экен да. Анан бул жакта болсо тамактануучу жай деп койсок болобу? Летний деп коебуз да, жайкы депчи. Анан демек жөнөкөй эле жаран мисалы ушул жакка келип түштөнү кылса же кечки тамагын кылса ушул жерге келип ошо кызматты пайдалана алабы? Ооба, могул жерде мынакей чыгып, киришип, тамактарды жасашып, беймарал ушул жерде олтурса алышат. Жок, убактылуу келгендер, мисалы Арсланбапка келип калгандар ушул жерден түштөн алабы деген суроо. Ооба, түштөн алышат. Келишип, олтурушуп, түштөн алышат. Бул жакта олтургандар келип, чыгышып, ушул жерде олтурушса алат. Ашканаңыздарда ушул тамактар барбы дегенде, мисалы буйрутма бергенгечи кокусунан келип калгандар үчүн. Бар. Көп беребиз. Анда бул жерде бир эле убакта канча адам отура алат? Бирде 10 стол бар, бир 60-70 адам беймарал батат. Буну деле быйыл кылдыңыздар да? Буну быйыл кылдык. Көбүнчө жыгачтан кылыпсыздар мисалы буну деле эске алыпсыздар да. Бул жыгачтан болгон, өзү үстү соснадан. Тоже өзү кыргыздардын столдору. Ошо. Бул жерде эле бардыгы ошо этно менен занавескалар деле ошондой. Чтоб бирге бардыгы неме окшош болсун деп. Образ бирге болуп турсун. Ашканага барганча суроо берейин деп атам да, бул өзү негизи бул жерде үй окшойт Ооба, өзү жашаган үйүбүз бул. Андан баягы Арсланбапка туристтер көп келген үчүн ыңгайлуулук түзөлдү деп буну баштаган экенсиздер да? Бул үй бар эле, бул тайнемдин үйү болчу. Ошол тайнемдин үйүнү ремонттоп, сырттарын оңдоп, баарын окшош кылып, сырттарын оңдоп, ушундай окшош кылып койгонбуз. Азыр болсо урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер менен биргеликте мына ушул биз айтып аткан Датка эс алуу борборунун ашканасына кирели. Анткени көп жерде ашкананын баягы санитардык абалы начар деген жүйөлөр көп айтылат да. Мисалы канча казан, анан кандай пайдаланат айтып берсеңиз да. Бу жерде 5 очок бар. Кой сойгону, шорпо, курдак, бардык нерселер өзүлөрү бышырса болот. Например, кыргыз үйгө бирөө келип, тамак өзүлөрү кылып, өздөрү жасап кылабыз десе, келип беймарал тамагын жасашып кетишет. Мисалы өздөрү эмес, бул жактан кызмат сурасачы, мисалы тамак бышырып бергиле деген кезде барбы? Ооба, өзүбүз бышырып беребиз. Мындан деле неме бар, өзүбүз бышырып, дайындап алып барып беребиз. Бул жерде полный посудалары немен дайын көрсөтүп коесуң, алып иштетип, өзүлөр колдонушуп, неме беришет, өзүлөр бышырам дегендер. Бир эле учурда 6 түрлүү тамак кылса болот экен, ким каалаган келип өзүнүн бар жок продуктыларын алып келип кылышат. Мисалы продуктысы жок келип калгандар эмне болот? Өзүбүздө бар. Өзүбүздө бар беребиз. Сиздин борбордо жайкы тапчандар да бар экен, мисалы канчо бар. Булардагы ыңгайлуулуктар кандай? Ушуну да бир жолу айта кетсеңиз да, маалымат бере кетсеңиз. Бул жакта 5 беседка бар. Улды тарапта. Бул жерде 2 тапчан бар. Тоже навеси менен. Кирип көрсөңөр болот бул жерде. Булардын деле дизайны ошондой эле, этнонун өзү. Ооба, этнонун өзү бардыгы. Мисалы баягы эс алуучулар келсе, бул жакта эле түнөп калабыз десе деле мүмкүнчүлүк барбы? Мүмкүнчүлүгү бар. Ооба. Жактан эмес, Жок, немеси жаткысы келсе беймарал келип жата беришет. Кандай шарт кандай талап болсо аткарат. Ооба, аткарганга аракет кылып атабыз. Ошол келген эс алуучулардын тазалык болгон мамилеси кандай? Мисалы эс алуу маданиятын деле көбүбүз биле бербейбиз да. Эс алуучулардын тазалык болгон мамилеси кандай? Бардык жер таза болсо, анан өзүлөрү тазалык
тармакка аракет кылышат экен. Аркасынан жыйнап, тазалап коюшат экен. Мынтип көрүшүп, таза экен, бул жерге таштаса болбойт экен, бул жерге таштаса болбойт экен деп өзлөрүнүн артынан жыйнап, тазалап пакеттерге салып коюп коюшат экен. Ушундай кылышат экен. Баягы эсин көрүп анан үлгү алат дегендей болду. Өзүм мактагандай болуп калдым. А бул беседкалар экен, атайын жыгачтардан жасалып тур. Жыгачтардан жасалган беседкалар. Бул жерде деле 8-9 адам беймарал батат. Беседкалар, бул беседкалардан 5-өө. Араларында шашлычный бар. Беймарал ошо олтурган адамдар шашлык бышырып, жерде бышырып, олтуруп, кетишсе болот салып. Эми мынакей комплексти түзүп алыпсыздар, анан кийин эми алдыңкы максаттар кандай болуп атат? Мисалы, өткөн жылы ачылгансыздар, кандай эс алуучуларды көп эле тосуп алдыңыздар, коноктордучу быйылды кандай күтүлүүдө? Эми аны Кудай билет, биринчиден ойлойбуз жакшы эле болот деп. Мисалы, бул бардык нерсени курганга, мисалы, каражат керек да, баягы ишкерликтин бул туризм тармагындагы ишкерликтин да бир багыты пайда табуу да, мисалы, кеткен чыгымды жаап кийин кайта үй бүлөнү багып, андан сырткары да бюджетти көбөйтүү керек да. Ушул туризм, ушул тармакты алып, мисалы, сиздер ушу коноктосуу, тейлөө тармагын алып туруп, мындай бир иш жүргүзсө болот экен дегенге көзүңдөр жетип калдыбы? Ооба, жетет. Эми все равно өзүбүз деле мынтип башка жерде бир жакшы нерсе ачылса, биздин ушундай жерибизде ушундай жакшы нерсе ачылып калыптыр деп сүйүнөбүз го. Например, даже кошуна жакшынакай кылып бир кичинекей бир үй куруп койсо деле, ушу кошунабыз үй жакшынакай үй куруп алыптыр деп сүйүнөсүң негизи. Анан ушунчун ойлойм, бир Кыргызстанда бир кичине болсо деле башка өлкөдөнбү, башка жерден келгендер адамдарга көрүп, Кыргызстанда деле ушундай жер бар экен, ушундай эс ала турган жер бар экен деп таасир калат деп ойлойм да. Былтыр көп эле болдубу эс алуучулар? Ооба, жакшы эле болду. Жакшы эле болду. Бул быйыл болсо эми башталды, Эми баштадык. Кудай буйруса эми баштадык. Мынакей майдын акырынан баштап уже баштадык. Кайсыл убакка чейин болот? Эми ойлойбуз, кышында дагы иштесекпи деп. Эмне дегенде кышында деле условиясы бардыктуу болот. Азыр айта кетпеппин, ушу Кыргыз үйдүн ичинде теплый полдор бар. Түбүндө теплый пол бар. Анан кондиционерлер менен ысытып неме кылып, ошо кышында эми иштесекпи деп ойлоп жатабыз. Атайын камералар да коюлуптур, коопсуздук камералар бар. Бардык нерсе ким келип кетип неме кылган бардык камералар бар. Негизи кайсыл гана жерге барбайлык, ал жердеги эс алуучулар көбүнчө түштөн кийин, башкача айтканда кечинде көбүрөөк болору маалым. Ал эми биз болсо өзүбүздүн съемкага түшкө чейинки маалда болгондуктан көп эле эс алуучуларды бул жерден учурата алган жокпуз. Бирок менин жанымда отурган эже атайын биздин ушу Ош областынан келип, бүгүнкү күндө ушул Жалал Абад областындагы Арсланбап жергесинде эс алууда экен. Эже, эмне үчүн ушул эс алууну Арсланбап жергесинен тандадыңыз? Бул жердеги шарттар, атайын Этно деген датка Этно борбору ачылыптыр. Кандай экен айтып бериңизчи эс алуучу катары? Биз жылда келебиз бу жерге. Биринчи балдарыбыз жаш махалда балдарды алып келердик. Бу Арсланбапка пансионатта дам алып кетердик. Эне кийин өткөн йылы өзүбүз хала келдик. Эне бу жерде курулуш башлай экенин көрүп, эне бил бу жерде толлар неберлерди алып келдик. Бу жерде шарт-шарайытлары жуда жакшы, чисто плотный идиш аяклары. Хамма шарайыты жакшы. Балдар эм удобный экен. Ойнаганы, алиги йыкылып түшөдү, неме болот деген шарайытта эмес экен. Кечкурун ойнашты, балдар маза кылышты. Мада освещениялар ham juda chiroyli ekan. Mada освещениялар ham juda chiroyli. Балдар маза кылып неберлерди алып кетиптиз энди бу жерден. Мына айтып атпайсызбы, балдарымды алып келет элем деп. Демек Арсланбапка көптөн бери келет экенсиз, эмне үчүн Арсланбапты эс алыңыздар келет? Бу жерде природасы жакшы. Природасы жакшы, энекин тынч жой. Шумный эмес. Биз көпүрөөк ашы шаарда жашаганыбыз үчүн шаар али шумныйраак. Балдарды өзүнүн мындай миясы дам алганы шу жерге өзү Арсланбапка алып келердик. Жылда алып келебиз. Эndi азыр небарлар кетти болуп, небарларды алып келебиз азыр.
Мен турган бул жай сиз үчүн мындай кадимки эле жай болушу мүмкүн, бирок ошо Арсланбап жергесинде биринчиден туризм тармагына салым кошуп, мына ушул жерде эс алуучулар үчүн ыңгайлуу шарт түзүп, анан да Арсланбап айыл аймагында биринчи жолу балык чарбасын колго алган чарбада турам мен бүгүн. Расында 16 жыл мурда сизге дайым болсо керек, урматтуу теле көрүүчү, анда мисалы эс алуучулардын маданияты башка мүнөздө болчу. Көпчүлүк Арсланбап жөнүндө түшүнүгү да жок болчу. Бүгүнкү күндө туризм багытында Арсланбап атанын өзүнүн ыңгайы бар. Ал эми менин жанымда мына ушул чарбанын ээлеринин бирөөсү турат. Саламатсызбы? Эми 16 жыл мурда туризм өнүкпөгөн. Андай эле балык, салык деген нерседе түшүнүк жок болчу. Биз барып ана Россияда ошо балык менен иштеп калып, ушул жерде туризмге өнүктүрөйлү, ушул жерге кичине элдерди чакырайлы, келип эс ала турган жайларды мындай условия кылайлы деп ушул жерди баштаганбыз. Баштап, эми жакшы, Кудайга шүгүр, 16 жылдан бери кичине клиенттер келип баштады. Жакшы эле болуп атат. Биринчи кандай форелди айтып атпайсызбы? Россиядан көрүп үйрөнүп келдик. Чарбаңыздар мындай чакан болчу, биринчи түшүктөрдү айтсаңыздар да? Биринчиси чакан эле, кичинекей неме менен, көлчөк менен эле баштаганбыз. Андан кийин муно кошулду, андан нар жактагы бассейндер кошулду. Мынча тапчан-папчандарды коюп, 1-2-3 тапчан менен башталган. Азыр где-то бир 15 тапчан тегерегинде бар. Келе берсеңер болот, кайсы маалда болсо деле. Көбүнчө сиздердин условия бар. Сиздердин өзгөчөлүгү эмне ушул эс алуу жай? Анткени Арсланбапта көп экен да эс алуу жайлар. Таза аба көрүп атасыңар. Тоого жакын, водопадтар көрүнүп турат, природа жакшы. Чиркей-миркей деген нерсе жок. Түндө деле jaтканда эс алсаңар, нормально эс аласыңар. Андан тышкары балыгыңыздар дагы, мисалы кандай? Балык деле форель, основной форель курuyuz. Башка балык жок. Башка балык эметпейбиз. Эс алуучулар кайсыл жактардан келишет? Анан ошол эс алуучулардын талаптары сиздерге кандай? Мисалы, нону кылып койсоңор деп өтүнүч жолдошот, ошону айтсаңыз. Эми ошо элдер менен келген клиенттер менен сүйлөшүп, байланышып туруп ушул даражага келдик клиенттер аркылуу. Ошолар сунуш беришет. Ооба, сунуш беришет. Кичине чоңойтпойсуңарбы дейт. Ошого жараша анан чоңойтуп кичине условиялар кылып атабыз. Эми гостиница салып атабыз буяка. Кечинде деле жатып эс алып кеткенге. Азыр мейманкана түшүп атат. Жөнөкөй жаран келбей мындай жатып кетсе болбойбу азыр, Боло берет, эмнеге болбойт? Болот. Болот. Заказ балык десе балык, башка тамактар десе башка тамактарды деле жасап берип атабыз. Условия жакшы эле аракет кылып атабыз да конокторго, туризм өнүктүргөнгөчү. Ошо. Коноктор көбүнчө мисалы ички анан сырткы туристтер болот да агай. Ички туристтер мисалы бизге окшогондо жергиликтүүлөр эмнеге басым беришет? Ал эми сырттан келген туристтер эмнеге басым беришет мындай айтып берсеңиз да? Балким сырттан келгендер үчүн Арсланбаптын аба ырайы, мисалы табияты башкача суюлаттыр. Балким биз байкабайттырбыз дегенин да? Жок, жакшы эле азырынча жакшы. Сырттан келгендер деле мындай природаны көрүп, таза абаны көрүп, жакшы неме кылып атышат. Биз Кыргызстанда өзүнөн келгендер деле жакшы, нормально, эч кандай неме жок. Дагы кантип өнүктүрөбүз туризм тармагын? Мисалы, сиз жергиликтүү тургун катары айтсаңыздар, Арсланбаптын деңгээлинде азыр келатканда көрүп атабыз, жолдор эми асфальттала баштаптыр, жолдордун оңдолушу, коммуникация, мисалы интернеттердин болушу, мисалы ошол туристтерге түзүлгөн шарт, анан дагы кандай ыңгайлуулук болуш керек, эмнени кылсак дагы өнүгөт? Кандай десе, ушу жолдорду оңдош керек кичине. Эки жактан келген клиенттерди жакшы тосуп, жакшы неме этиш керек. Условияны да деле колдон келишинче жакшылайбыз. Ошол эле азырынча жакшы. Качан сезон канча ай, мисалы анан ошондо сиздердин кирешеңиздер канчага чейин болушу мүмкүн эгерде жашыруун болбосо да? Мисалы ушу тармак менен өзүбүздүн үй бүлөбүздү, бюджетибизди мындай көбөйтүп алсак болобу? Жумушчу орун түзсөк болобу? Жергиликтүүлөр үчүн дагычы? Түзсө болот. Түзсө болот. Эми гостиницаларды кылса болот, кичине кредит алып башка жерлерге деле жанагындай оформление немелерди салса болот. Өнүктүрсө болот. Ал жерде себеп дегенде природа жакшы, таза аба. Жолдорубузду оңдошубуз керек, первый очередь. Себеп дегенде эки жактан көп келет ошондо. Эки жактан көп келет, сырттан, өзүбүздөн деле. Тарыхчы катары айтып кеткендей, бул Арсланбап тарыхый жай. Анан экинчиден экологиясы таза.
ең биік жерде жайғашқан ең туристік өніктіру жайға ыңғайлы шарт. Анан бизден мен өзім Улуттук Илдер академиясында иштеп ушул Арслан баб боюнча азыр бир чоң проектти жасаган атабыз. Ушул Арслан бабдын тарыхын изилдөө жана ушул тарых менен биргеликте ошол келген туристтерди ушул тарыхый жандары менен тааныштырып, ошоло кызыктырып тартуу. Анан кийин биз ошого азыр проект жазганда ал экинчи жагы ошого шарт болгон жакшы да, мисалы үчүн туристтер шарттуу жерге жакшы тартылат. Анан экинчиден биздин Кыргызстанга тартылган туризм жайлардын жылуусу экологиясы таза жайлардан эң көп келген жер ушул биздин баягы кереметибиз болгон көл менен экинчи мына Сары Чилек, үчүнчү Арслан баб, ушул Поос жайларга көбүрөөк туристтер көп тартылат да. Ошон үчүн биз негизинен баягы ушул туризмди өнүктүрүп биз ошолорго жакшы шарттар түзүп беришибиз керек да. Чындыгында Арслан бабдын табияты өзгөчө. Жайында салкын болсо, кышында жылуу келет деп айтылат. Расында эле бундагы таза аба, урматтуу телекөрүүчүлөр, дем алганга сону мүмкүнчүлүк берет. Мына ушундай мүмкүнчүлүктү бүгүнкү күндө Арслан бабдар колго алып, туризм тармагын өнүктүрүү чындап эле бүгүнкү күндө киришти деп айтууга болот. Албетте мында негизги маселе жол маселеси, бирок кошо кете турган жагдай. Бүгүнкү күндө Арслан баб айыл аймагында 6 чакырым жол мына ушул Арслан баб чаркатасына келүүчү жакка чейин асфальт алып жатканын көрдүк. Демек, жол тармагын жакшырсак, андан кийин бул дагы тейлөөнү жакшырсак, анда туристтердин агымы Кыргызстанга келери анык. Ал эми туризм тармагын колго алып, өнүгүүгө карай багыт алган Арслан бабдык биздин ишкерлерге ийгилик гана айтмакчыбыз. Кийинки кадам сиздин региондон болсун. Саламатта калыңыздар.